Айлык акыңарды көтөрүп берип атабыз. Мындан ары да көтөрөбүз. Социалдык үй шартыңарга жардам берип атабыз. Мындан ары да жардам беребиз. Ушул ГСИНде иштеген ар бир үй бүлө үйлүү болуш керек. Подполковник Кожошев, уктуңузбу? Ар бир үй бүлө үйлүү болуш керек. Бардыгын списогун бериңиздер. Мына ГИКтен үй беребиз, квартира беребиз. Ар бириңиздер өзүңөрдүн үйүңөрдө жашайсыздар. Мурдагыдай квартиралап, ар жерден квартираны алып, же чуркап жүрбөйсүздөр. Ошондуктан бүгүнкү мына техникалар тапшырып атканыбыз да ушул себептен. Урматтуу президентибиздин мына мага жеке айтканы боюнча, ошол ГСИНге эмне керек болсо, баарын алып бергиле, баарын камсыз кылып бергиле деп президентибиз айтып отурат. Ошондуктан буга биздин мамлекеттин күчү жетет. Мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Мамлекеттин финансылык күчү дагы, административдик күчү дагы, саясий күчү дагы жетет.